Кана эми жаңы жыл келатат, эмне кылабыз, кандай кылабыз, кана план түзөлү, корпоратив качан уюштуралы, каяктан жолугалы деген сыяктуу элечи ар кандай бир ойлордон алыс болгула, сактаналы, наоборот бирибизди эскертип андан тыялы. Негизи кыргыздар мындай карап көрсөм оома элбиз да дейсиз мындай. Байкап көрсөм любой кайсы майрам болсо баарын майрамдайт экенбиз да. Жаңы жыл майрамдайбыз. Кийин эле 8 март аны майрамдайбыз, 23 февраль, 14 февраль баарын элечи. Анан тиги 21 март Нооруз отко сыйгандардын майрамы болбосочу тарыхын билебиз да. Бирок болбой эле аны деле майрамдайбыз. Орозо айт келет, аны майрамдайбыз. Баарын элечи эми. Аны интернеттен изилдеп көрдүм да кайсы мамлекеттер майрамдабайт жаңы жыл депчи. Мисалы Израиль майрамдабайт экен карагыла, еврейлер. Алар рабочий күн экен 1 январь. Кытай не рабочий күн экен, бирок майрамдабайт экен. Как обычно эле күн катары кетет экен, бирок өзлөрүнүн жаңы жылы бар экен да. Январьдын аягынан февралдын башы ишил бир айга жакын ишил өзлөрүнүн күндөрү бар экен. Өзлөрү ошондой бир ритуалдарын кылып, семейный жолугушууларын кылып, алыс чет мамлекетте болсо үйүнө барыш керек экен аларчы. Ушундай экен эмеси. Майрамдын эмеси салты боюнчачы. Карабайсыздар, биз болсо бүт майрамдайбыз да, жок майрамдабай туугандар. Биз Кудайга шүгүр, Кыргызстанда 80-90% мусулманбыз. Мурунго макул мурункулар түшүнсө болот. Союз кыска, дин жок деген, анан ошол атеист болуп атып мисалы майрамдаган любой же болбосо ошол мусулман эле ыймандуу, бирок тиги динсиз чөйрөнүн себебинен мындай аякка ооп кеткен да, анан айла жок майрамдашкан, анан корпоративдерди уюшкан, аякта чоочун эркектер, чоочун аялдар менен жүргөн, туура эмес окуялар да болуп кеткен, толтурандайчы. Дагы эмне ичкен, чычкан дегендей кыскасы эми айтып отурса көп да туура эмес болгон нерселерчи. Анан биз эми азырмысайды мындай да, мисалычы мусулман намаз окуйт, жума намазга барат мисалычы, жаназа болсо жаназага туугандар мисалы молдокен чакырат, никах кыйдырат, баары эле бүт мусулманчылыкка ылайыктуу да, шариятка дал келет. Анан бирок жаңы жылда карасаң елка көтөрүп кирип баратат үйүнөчү, мисалы гирлянда көтөрүп, жанагындай эмне дейт го, фейерверк салюттарды, анан түнкү саат 12-ни күтүп, анан тамак ичип, анан дыңкыя тоюп, мисалы ошол арак ичип, тияк болбогон күндө делечи. Анан таң бир күн кечке уктап, анан балдарды ошол эмеге чөйрөгө мындай көндүрүп дегендейчи. Жок, анан арылалы эми болду, эми токтотолу эми. Болду эми мындай туура эмес майрам болду. Эң опасный майрам да, наоборот, эң кооптуу майрам, байкайсыздарбы? Больницадагы кызматкерлер, милициядагы кызматкерлер построенияда тургандачы тим эле көрүп калам да мен ишке чыккандачы. Бүгүн мончу керекпиз, мондай сен бияктык сен тияк. Эң кооптуу майрам да, эң травматология көп түшөт экен адамдар ошол түнүчү именно. Милицияга эмеге көп түшкөндөр көп экен карагыла. Жакшы майрам болсо андай болбош керек эле да, мисалы семейный праздник деп коюшат го, болбосочу жок. Ошон үчүн туугандар туура түшүнүп, туура кабыл алып, болду эми. Токтотолу эми. Кудайга шүгүр эми. Өзүбүздүн орозо айтыбыз бар, жума күндөрүбүз бар. Ар бир күн майрам мусулман үчүнчү. Ар бир күн ошондой биз татыктуу өткөрүш керекпиз да. Ар бир күнү келип бала чакага жылмайып, жакшынакай ата энебизге кызмат кылып, кыскасы туура жашап аракет кылалы. Аллах таалам ыраазы болсун. Ушул сөздөрдү туура түшүнүп, жана башкаларга жеткизгенге баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Ушул кандай эме болбосун, пландап ойлогол, обычный күн катары өткөзүп ийели.